Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан ошо Бишкек шаарынан сапар алып келатып, биринчи Кант шаарына келдик. Кант шаарынан өзүңүздөр көп болгондон кийин азыр болсо кайра ошол Кемин шаарына келип калдык. Быстровка айылында. Ошол Кемин шаарында ушул үйдө башталганда Кубанычбекова Берикбаева көчөсүндө атайын бул жакта квартирада турган 4 баласы менен ушундай үй бүлө бар экен. Ал үй бүлөгө ушулай эле мынакей Алтыннар Зекет фондунан атайын кайрымдуулук иш сапарыбыз менен келдик. Азыр ичинде кандай жашоо, кандай шартта бардыгын тең күбө болуп, баары тең ичинен көрөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушунда Алтыннар Зекет фондунан атайын бул жакта ушул квартирада турушат экен. 4 баласы, жалгыз бой эне, анан бул жакта апа. Тагдырдын татаал турмушунда күн кечирип келе жаткан бул үй бүлөдө жалгыз бой эне гана иштейт. Чиедей 4 жаш баласын канатына калкалаган эне балдарын гана эмес, төшөктө жаткан 2 көзүнөн айрылган энесин да кошо багып жаткан учур. Бияк көзүм карайга агып түшүп калган. Бияк көзүм өзү көрбөй солуп калды. Бир көздөн жашыңыз канчада? Мен өзүм 62-сыныптамын. Бир көздөн экинчи көзгө күч келген экен да? Ошондой болду окшойт да. Больницага көрүнүп эле канча жылдан бери больницада Бишкекте жатып жүргөм. Ошо анан кийин инсульт болдум жакында эле. Инсульт алдыңыз ба? Бир ай. Азыр жаңы эле массаждан чыктым. Жасайт, үйдөн жасап кетти. Инсульт алдым. Күнүмдүк тапкан акчасын кайсыл жагына жеткирерин билбеген эне балдарына көрсөтпөй ыйлап алаарында айтып өттү. Майда чүйдө даралар. Күнүмдүк памперс алабыз. Күнүмдө. Ар бир көзүнө тамызган дары 1000 сом. Силерге атайын мындай давление мун ичкен дарылар бөлөк күнүмдүк. Алтыннар Зекет фондусунун жетекчиси Хабибулла мырза Кемин шаарына барып, өз колу менен ошол жактагы жетишпеген аз камсыз үй бүлө мүчөлөрүнө колунан келишинче жардамын аяган жок. Биз бул жерден Алтыннар Зекет бир фонд бар. Хабибулла деген ошонун жетекчиси, ошол өзү келип отурат. Кичине жардам берейин деп, мынакей бул жактан байке эле бизге сунуш кылган да, ушул жерде бир муктаж үй бүлөлөр бар экен депчи. Ошого биз азыр жардам беребиз. Анан батаңызды берип жатып, Кудай шифа берсин. Ушу сиздердин батаңыздар менен элибизге, жерибизге Кудай Таала тынчтык берсин. Ушу жардам берип аткан инсандардын Кудай Таала иштерине ийгилик берсин. Ошо квартирага төлөй албайттым эле. Өзүм иштебейм. Үйдө инвалид 1-группадагы апамды багам. Инсульт, 2 көзү көрбөйт. Ушуну күткөн эмесмин. Чоң рахмат ушул. Алла ыраазы болсун. Алтынар фондусуна чоң рахмат. Ошондой эле бизде ушундай жардамга муктаж болгон көптөгөн үй бүлөлөр бар. Биз менен байланышып, кимде ким кайрымдуулук иштерин жасайм десе, ошол экрандын алдында телефон номерлери жазылып турат. Биз менен байланышсаңыздар болот.